Эфирде апта ичинде орун алган орчундуу окуяларды камтыган күндөмий жыйынтык аналитикалык программасы назарыңыздарда. Студияда Гүлзада Турабекова. Саламатсыздарбы? Өлкө башчы шаар түзүүчү ишканага мамлекеттик колдоо көрсөтүү жана жарык техникалык тармакты андан ары өнүктүрүү. Ошондой эле Жалал Абад облусунун Малюсу шаарынын социалдык экономикалык абалын жакшыртуу боюнча тескемеге кол койду. Ага ылайык мамлекеттик жана муниципалдык ишканаларга, акционердик коомдорго, анын ичинде алардын туунду чарбалык коомдоруна товарларды Малюсу лампа заводунан сатып алуу сунушталды. Белгилей кетсек, быйыл Малюсу лампа заводу банкрот болуп, бардык үлүшү мамлекеттин менчигине өткөн. Жогорку кеңештин депутаттары бул аптада тагыраагы 9 ноябрдан 11 ноябрга чейин жыйын өткөрүшкөн жок. Эл өкүлдөрү бул күндөрү аймактарда шайлоочулар менен жолугушту. Ал эми ИИМдин ички аскерлердин жооптуу кызмат адамдары бюджеттик каражатты кымырып алып, мыйзамсыз иштерди жасап, анын кесепеттен мамлекетке 1 миллион сомдон ашык зыян келтирилгенин башкы прокуратура маалымдады. Узапара жаткан жумада аба ырайы да кескин өзгөрүүгө душар болду. Бул жагдай өз учурунда аймактарга жылуулукту берүүнү талап кылса, жолдо жүргөн айдоочуларды да абайлап жүрүүгө аргасыз кылды. Апта ичинде орун алган ушул жана башка окуялар менен кененирээк Жума хроникасынан тааныша аласыз. 7 ноябрь дүйшөмбү. 5 ноябрда биринчи элдик курултайга катышуу үчүн жергиликтүү жамааттардын курултайлары өттү. Жергиликтүү курултайлар өлкөнүн бардык областтарында, Бишкек, Ош шаарларында, ошондой эле чет өлкөдөгү эмгек мигранттарынын арасында өттү. Сузак районунун Карадария аймагында селден жабыркаган 8 үй-бүлөдө министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев кабар алды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 7 балалуу энеге үй салып берди. Буга чейин Орунбө Маматова балдары менен авариялык абалдагы эски тамда жашап жатканы тууралуу айтып, регион телеканалы аркылуу коомчулуктан жардам сурап кайрылган. Баткен шаарында жаз айында курулган тротуар күз айында талкалана баштады. Жергиликтүү бюджеттен 5,5 миллион сом каржыланып, борбордук көчөлөрдүн бирине 2000 чарчы метр тротуар курулган. Бул жумуштарды тендерден уткан Алем Групп мекемеси аткарган. 8 ноябрь шейшемби. Тажик аскерлеринин куралдуу кол салуусунда тонолуп талкаланган үйлөрдүн курулушу кечигип жатат. Тиешелүү тараптар жаңы жылга чейин тургундарды өз үйлөрүнө киргизебиз деп ишендиришкени менен айрымдарында такыр эле жумуштар баштала элек. Нукат районунун Көк Жар айыл аймагынын калкы арзан көмүр менен камсыз болду. Жергиликтүү карьерде чыгарылган кара алтын элге 3 сомдон, ал эми социалдык объектилерге 1 сом 80 тыйынга берилди. Ташбулак айыл өкмөтүнөн элдик курултайга баруу үчүн 2 айым делегат шайланды. Сузак районуна караштуу Ташбулак айылында 5 ноябрда жергиликтүү курултай өткөрүлгөн. Анда жалпы 154 делегат катышып, элдик курултайга баруу үчүн 11 делегат талапкер болгон. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин колдоосу менен Жалал Абадда асфальтталган 2 көчө пайдаланууга берилди. Анын бири Сузак районунда болсо, экинчиси Жалал Абад шаарында жайгашкан. 9 ноябрь шаршемби. 9 ноябрда Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин төрагасы Нурланбек Шакиев Баткен областына иш сапары менен барды. Алгач төрага чек ара жаңжалында жабыркаган Баткен районунун Аксай айыл аймагында болуп, Капчыгай айылындагы калыбына келтирүү иштеринин жүрүшү менен таанышты. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын материалдык техникалык базасын чыңдоо иштери уланууда. Бүгүн УКМКнын Ташкөмүр шаардык бөлүмчөсүнүн жаңы имараты пайдаланууга берилди. Ачылуу аземге УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев катышты. Ушул жылдын 14 ноябрынан тарта Кыргызстанда 11 жаштагы кыздар үчүн адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөө башталат. Бул тууралуу маалымат жыйынында Саламаттык сактоо министринин орун басары Бүбүжан Арыкбаева маалымдады. Алкони жөөз тамагаш өндүрүүчү жайындага тартылган тасмадан кийин санэпидем көзөмөл борборунун дарегине карата коомчулукта ар кандай сын пикирлер айтылууда. 10 ноябрь бейшемби. Чек арада курулуп жаткан үйлөрдүн кечигүү себептери жогорку кеңеште талкууланат. Бул тууралуу Нурлан Шакиев Баткенде шайлоочулар менен болгон жолугушууда билдирди. Социалдык тармактарда токтогулу кесинде авария болду деген маалымат тарап жатат. Энергетика министрлиги бул билдирүү чындыкка дал келбей турганын кабарлады. Соңку 2 күндөн бери Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун тургундары электр энергиясы өчүп жатканын айтып, нааразы болуп жатышкан.
10 ноябрда Жалал Абадда салык кызматы 200 ишкерге көзөмөл кассалык машиналарды акысыз тапшырды. Бул жараяндан алкагында Кыргызстан боюнча жалпы 10 000 ККМ аппараттары ишкерлерге бекер берилет. Алай районунун Жошолу айыл өкмөтүндө 90 орундоо жаңы бала бакча ачылды. Гергедей аталышындагы мектепке чейинки билим берүүчү мекеме бүгүн 10 ноябрда пайдаланууга берилди. 11 ноябрь жума. Самарканд шаарында орун алган Түрк мамлекеттер уюмунун саммитинин жыйынында 8 документке кол коюлду. Белгилей кетсек, Самаркандтагы саммит 10 ноябрда өз ишин баштаган. Баткен облусунун чек аралаш аймактарында жапа чеккен 268 жарандын 19 миллион сомго жакын насыясы жоюлду. Мындан сырткары 64 жарандан 20 миллион сомдон ашык насыясы реструктуризацияланды. Бул тууралуу Улуттук банктын Баткендеги өкүлчүлүгү билдирди. Буга чейин президент Садыр Жапаров тарабынан Бишкек шаарында күзгө чейин 15 мектеп, 1 бала бакча куруу тапшырмасы берилген эле. Бул максатта мамлекеттик бюджеттен 2,5 миллиард сом, ал эми Бишкек шаарынын мэриясынан 500 миллион сом каражат бөлүнгөнү айтылган. Чүй облусу жана Бишкек шаары боюнча коомдук транспорттарды текшерүү иши уланууда. Транспорт департаменти айдоочулардын лицензия, тийиштүү иш кагаздарын жана санитардык техникалык абалына көзөмөл жүргүзүүдө. Мындай текшерүүгө нааразы болгон айдоочулар да бар. Он 1 ноябрда Самарканд шаарында өткөн Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн 9 саммити орун алды. Ага президент Садыр Жапаров да катышты. Өз сөзүндө президент Садыр Жапаров аймактык коопсуздук маселелерин көтөрүп, ТМО өлкөлөрүнүн соода мамилелерин кеңейтүүгө чакырып жана уюмдун инвестициялык фондун негиздөө боюнча демилгени көтөрдү. ТМО мамлекеттеринин башчыларынын чечими менен Кыргыз Республикасынын өкүлү Кубанычбек Өмүралиевди ТМОнун башкы катчысы кылып дайындашты. Мындан тышкары чыган жазуучу Чыңгыз Айтматовго көзү өткөндөн кийин Алишер Наваи атындагы түрк дүйнөсүнүн биримдигине кошкон салымы үчүн эл аралык сыйлыгы ыйгарылды. Сыйлыкты президент Садыр Жапаровго тапшырышты. Саммиттин алкагында Түркмөнстандын Халк Маслахаты Милли Кеңешинин төрагасы Гурбангулу Бердимухаметов менен жолугушту. Эки тараптуу мамилелердин учурдагы абалына баа берүү боюнча пикир алмашуу болуп, жогорку деңгээлдеги сапарларды уюштуруу маселелери талкууланды. Президент Садыр Жапаров 10 ноябрда Өзбекстан Республикасына иш сапары менен барды. Мамлекет башчысынын учагы Самарканд шаарынын эл аралык аэропортуна конуп, өлкө башчысын Өзбекстан Республикасынын премьер-министри Абдулла Арипов тосуп алды. Мамлекет башчысы алгач Самарканд шаарында Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан менен жолугушту. Жолугушууда Кыргыз-Венгер эки тараптуу кызматташтыгынын актуалдуу багыттары, аларды өнүктүрүүнүн келечеги талкууланды. Президент Садыр Жапаров Виктор Орбан менен жолугушууга кубанычта экенин жана Кыргызстан үчүн боордош өлкө, стратегиялык өнөктөш болгон Венгрия менен кызматташтыкты жогорку бааларын белгиледи. Урматтуу Орбан мырза, мен сиз менен дагы бир жолу жолугушуп жатканыма кубанычтамын. Сиз менен жолугушуу дайыма мен кубаныч алып келет. Сиз менен биздин өлкөлөрүбүздүн ортосундагы кызматташтык жогорку деңгээлге жетти. Биз өнөктөш, стратегиялык өнөктөш мамлекеттерге айландык. Бул бизди кубандырат, биздин жогору баалайбыз. Ал эми Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Кыргызстан менен Венгрия тарыхый тамыры жалпы бир тууган өлкөлөр экенин белгилеп, Венгер тарап Кыргызстанга инвестиция салууга кызыктар экенин айтты. Виктор Орбан Венгрия президент Садыр Жапаровдун жетекчилиги астында Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсүндө оң натыйжаларды көрүп жатканын кошумчалады. Президент мырза, рахмат, ушундай мүмкүнчүлүк жолугушууга болуп атат. Бүгүн мен да сиздин сөздөрүңөргө кошулат элем. Анткени ушундай бетме-бет жолугушуулар болгон визиттерибиз биздин кызматташууга дагы бир жакшы түрткүлөрдү берет. Жолугушуунун жыйынтыгында Садыр Жапаров менен Виктор Орбан эки өлкөнүн элдеринин бакубатчылыгы үчүн эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүгө жигердүү кызматташууну улантууну макулдашты. Мындан тышкары мамлекет башчысы Түбөлүк шаар комплексинде түрк мамлекеттеринин уюмунун катышуучу мамлекеттеринин башчыларынын саммитинин 9 жыйынына катышуу үчүн Самарканд шаарына келген мамлекет башчылары менен бирге сый тамакка катышты. Жогорку даражалуу меймандар үчүн Өзбекстан Республикасынын президентинин атынан расмий кече уюштурулуп, түрк элдеринин маданий ар түрдүүлүгүнө арналган концерт болду. Программада түрк географиясынын салттуу маданияты менен музыкасын чагылдырган номерлер камтылды.
Ал эми 11 ноябрь күнү өлкө башчысы Самарканд шаарында өткөрүлгөн Түрк мамлекеттер уюмуна катышуучу өлкөлөрдүн лидерлеринин саммитинин 9-жыйынына катышты. Анда мамлекет башчысы сөз сүйлөп, жылуу меймандостугу жана иш-чараны мыкты уюштургандыгы үчүн Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке ыраазычылык билдирди. Өзбек кесиптештерибизге уюмдун ишмердүүлүгү мындан ары чыңдоодо албан ийгиликтерди каалайм. Ошондой эле жалпы кыргыз элимдин жана өзүмдүн атымдан бүгүнкү иш-чаранын алкагында Самарканд шаары түрк дүйнөсүнүн цивилизациясынын борбору деп жарыяланышы менен сизди жана боордош өзбек элин чын дилимден куттуктайм. Мамлекет башчысы аталган уюмга мүчө мамлекеттер ортосундагы кызматташтык жогорку деңгээлге чыгып жатканын баса белгиледи. Ошондой эле Жапаров учурда дүйнө жүзүндө туруксуз кырдаал орун алып жатканын айтып, мындай абалда уюмга мүчө өлкөлөр ортосундагы тыгыз кызматташууну өз ара сый урматты күчөтүү зарылдыгына токтолду. Соңку 2-3 жылда жер жүзүндө эл аралык маанидеги ар түрдүү чакырыктар пайда болду. Учурда дүйнөдөгү туруксуз кырдаал менен катар аймактык коопсуздук маселелери алдыңкы планга чыгууда. Албетте, тынчсызданууну жараткан мындай абал биздин өлкөлөрүбүздөн тыгыз кызматташууну, өз ара сый урматты күчөтүүнү жана аракеттерибизди бириктирүүнү талап кылат. Кыргыз Республикасы чыр-чатактын кандай гана түрү болбосун, тынчтык жолу жана саясий дипломатиялык ыкмалар менен гана чечүү зарылдыгы боюнча өзүнүн өзгөрүлбөс позициясын карманарын дагы бир жолу ырастайм. Аны менен катар Жапаров боордош түрк мамлекеттер ортосундагы жогорку деңгээлдеги байланыштарды бекемдеп, ар тараптуу кызматташтыкты күчөтүү керектигин кошумчалады. Учурдагы кризис шартында биздин өлкөлөр уюмдун ичиндеги соода алакаларын кеңейтүү жана жаңы жеткирүү ыкмаларын табуу үчүн дагы тыгыз кызматташуусу зарыл. Кыргызстан менен түрк мамлекеттер уюмунун өлкөлөрүнүн ортосундагы сооданын көлөмү былтыркы жылы 40%-га өскөнүн белгилегим келет. Экспортту жана импортту көбөйтүү үчүн сооданын түзүмүн оптималдаштыруу, экспортко багытталган биргелешкен өндүрүштү түзүү, инвестициялык байланыштарды өнүктүрүү зарыл. Сөз соңунда мамлекет башчысы жыйында айтылуучу бардык демилгелер, сунуштар, сын пикирлер келерки жылы кылдат изилденип, талданып, ишке ашырылат деген ишенимин билдирди. Бүгүн айтылган бардык демилгелер, сунуштар, сын пикирлер келерки жылы кылдат изилденип, талданып, ишке ашырылат деп ишенебиз. Ал эми кабыл алынган тарыхый чечимдер, белгиленген пландар биздин кызматташуубузду мындан ары илгерилетүү үчүн кызмат кылышына үмүт артабыз. Аталган түрк мамлекеттер уюмуна катышуучу өлкөлөрдүн башчыларынын саммитинин 9-жыйынынын жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлду. Алар: Түрк мамлекеттер уюмунун 9-саммитинин Самарканд декларациясы, түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтыгынын кеңешин түзүү боюнча Нахичеван макулдашуусуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө протокол, түрк мамлекеттер уюмунун процедуралары эрежеси жөнүндө чечим, түрк мамлекеттер уюмунун соодага көмөктөшүү стратегиясы жөнүндө чечим, түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысын дайындоо жөнүндө чечим. Ошондой эле төмөнкүдөй чечимдер кабыл алынды. Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөттөрүнүн ортосундагы эл аралык бириктирилген ташуулар жөнүндө макулдашуу жөнүндө, түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөттөрүнүн ортосундагы бажы коридорун жөнөкөйлөтүү боюнча макулдашуу жөнүндө, түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин тиешелүү мекемелеринин ортосундагы персоналды башкаруунун санариптик системалары боюнча өз ара түшүнүшүү меморандуму жөнүндө. Белгилей кетсек, аталган саммиттин жүрүшүндө түрк мамлекеттер уюмунун өлкө башчыларынын чечими менен Кыргыз Республикасынын өкүлү Кубанычбек Өмүралиев ТМОнун башкы катчысы болуп тайындалды. Өмүралиев буга чейин Кыргыз Республикасынын Туркия Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси жана Анкара шаарындагы резиденциясы менен бир эле убакта Кыргыз Республикасынын Израилдеги атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси кызматын ээлеген. Мындан тышкары өлкө башчысы Садыр Жапаров Самарканд шаарында түрк мамлекеттеринин уюмуна катышуучу өлкөлөрдүн мамлекет башчылары менен биргеликте Регистан аянтына көчөттөрдү отургузууга катышты. Бактарактарды биргелешип отургузуу Өзбекстанда өлкө президенти Шавкат Мирзиёевдин демилгеси менен ишке ашырылып жаткан Яшыл Макон жалпы улуттук долбоорунун алкагында өткөрүлгөн.
Мындан тышкары президент Самарканд шаарында Түркмөнстандын Халык маслихаты Милли кеңешинин төрагасы Гурбангулу Бердимухамедов менен жолугушту. Анда эки тараптуу мамилелердин учурдагы абалына баа берүү боюнча пикир алмашуу болуп, жогорку деңгээлдеги сапарларды уюштуруу маселелери талкууланды. Тараптар активдүү темп менен өнүгүшү керек болгон өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкты мындан ары тереңдетүү үчүн биргелешкен күч-аракеттерди жумшоого макулдашты. Мамлекет башчысынын Өзбекстан Республикасына болгон иш сапары бир нече жолугушуулар менен коштолуп, ийгиликтүү аяктады. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион. Апта башында Камчыбек Ташиев 7 балалуу энеге жаңы үйдүн ачкычын тапшырды. Орунбу Маматова буга чейин Регион телеканалы аркылуу коомчулуктан жана Камчыбек Ташиевден жардам сурап кайрылган болчу. Натыйжада көп балалуу энеге Камчыбек Ташиев өз каражатынан үй куруп берген. УКМК төрагасы андан кийин Кара Дарыяда селден жабыркагандардан кабар алды. Ошондой эле жаңы үйлүү болгондорго тиричилик техникаларын белек кылды. Камчыбек Ташиев жана анын үй бүлөсүнүн демөөрчүлүгү менен 4 жолго асфальт төшөлүп, пайдаланууга берилди. Анын үчөөсү Сузак районунда болсо, бири Жалал Абад шаарында жайгашкан. Ага улай эле апта ичинде улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын Ташкөмүр шаардык бөлүмчөсүнүн жаңы имараты пайдаланууга берилди. Жаңы имаратта кызматкерлер үчүн шарттар түзүлүп, заманбап техникалар менен жабдылган. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев атайын кызматтын кызматкерлерине кызматтык милдеттерин так аткарууну эскертип өттү. Кененирээк кийинки материалда баяндалат. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сизден суранабыз. Үй салып бериңиздерди. Мен жалгыз бой энемин. Ушу 7 баланын энесимин. Орунбу Маматова мындан 3 ай мурун 7 баласы менен авариялык абалдагы 2 бөлмөлүү эски үйдө жашап жаткандыгы тууралуу видео социалдык тармактарга тараган. Андан соң көп балалуу эне Регион телеканалы аркылуу коомчулуктан жана Камчыбек Ташиевден жардам сурап кайрылган. Эненин үнү Камчыбек Ташиевке жетип, маселе оң тарапка чечилген. Ташиевдин демөөрчүлүгү жана көзөмөлү астында көп балалуу энеге Кызыл Туу айыл аймагынан жер тилке бөлүнүп, 1 ай аралыгында жаңы үй курулду. УКМК төрагасы ак өргөнүн ачкычын Орунбу Маматовага тапшырды. Мага кайрылганыңызды эске алып, балдарга айтып, ушул үй салып берели деп чыгындык эле Кудай кааласа үйүңүз бүтүп калыптыр. Үйүңүз куттуу болсун. Десип болуңуз. Балдарыбыз жашнакай болуп, жакшы үйдө жашап, жакшы үйдө өсүп ушул жерде. Эл арасында өздөрү жакшы ушу жүргөнүн Алла Таалам буйруп насип этсин. Кудайым насип эткен экен, баардыгыбыз чогуу жашаганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Рахмат. Мына китебиңизди баардыгын сизге өткүзүп берип атабыз. Куттуктайм. Мына күчү. Мына кызым, күчү сен кармачы. Машалла. Ташиевке дагы Алла разы болсун, Кудай колдоп жүрсүн. Артайым жүзүнөн жылмайып кетпесин. Балдардын бактысына бар болсун. Иштеген иштери ийгиликтүү болсун. Сузак районунун Кара Дарыя аймагында селден жабыркаган 8 үй бүлөдөн министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев кабар алды. Ал жергиликтүүлөр менен жолугуп, жаңы үйлүү болгон тургундарды куттуктап, өз каражатынан туракча ээлерине тирикчилик техникаларын тапшырды. Мамлекетибиздеги ар бир үй бүлө ар адам биз үчүн баалуу. Силер моментип суукта, жамгырдын астында, сызда олтуруп, анан кийин биз мамлекетти башкарганыбыз бул туура эмес болуп калат. Ошонун негизинде ушул үйлөр салынып берилди. Кудайдан тилеп дуа кылайык. Аллахым сүйүктүү мамлекетибиз Кыргызстанды сыркатак, тостоп болоң, ар кандай жаман нерседен, уруштан өзүн сактагын. Журтбашыбыз жанында жүргөндөрдүн баардыгына Абсак Сагылбек Бакайынын Кудай Таалам ишиңер ийгиликтүү болсун. Атыңарды тарыхта алтын тамгы менен жаздырган болуп, иштешти насип кылсын Кудайым. Аллаху акбар.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, КМК төрагасы Камчыбек Ташиев жана анын үй бүлөсүнүн демөөрчүлүгү менен асфальтталган 4 жол пайдаланууга берилди. Алсак Сузактагы Комсомол айылында 2 жол, Жаңы айылдагы 1 жолго асфальт төшөлгөн. Ушул жолду өткөн балдарыбыз, келиндерибиз, кыздарыбыз, ата-энелерибиз, апаларыбыз ушу чалынбай, чулунбай, чаң болбой, жакшынакай болуп өтүп турсун деген максатта жасалып атат. Ошондуктан сиздер пайдаланыңыздар, элге пайдасы тийсин, элибиз ыраазы болсун. Эми бул менен биз токтоп калбайбыз, же муну менен бир маселе чечилип кетпейт, бирок кичинекей болсо дагы бир айылдын, бир жердин маселе түшүнүп чечиле берет. Азаздан болуп отуруп. Kamşının işleriga iyilik versin. Amin. Daima şu el üçün hizmet kılıp yürüt, ömür uzun olsun. Amin. Allah Teala den sağlık versin. Amin. Şu kılgan işleri kıyamatta şu kişinin paydasına buluştukta Allah Teala öz nasip kılgan bolsun, bir rahmet gelsin. Жергиликтүү элдин кайрылуусу менен Камчыбек Ташиевдин жана бир туугандарынын демөөрчүлүгү астында айылдын жолу толугу менен кыска мөөнөттө асфальтталган. Бул жолдун пайда болгондугуга бир 30 жылдан тегерегиде болуп калды. 30 жылдан бери биринчи жолу ушу асфальт болушу. Буга чейин столбаларды байкап аткандырсыздар, жаңы столбалар коюлган, жаңы асфальт болду. Бул жердеги тургундар үчүн өтө жакшы нерсе болду, болуп көрбөгөндөй жакшы нерсе болду. Анан бүгүнкү күндө айыл өкмөттүн бюджетибиз, айыл өкмөт дотацияда турат. Биз асфальт кылганга кудуретибиз жок болчу. Ушул кайсыл көйгөйлүү көчөлөрдү айткыла дегенде ушул көйгөйлүү көчөлөрдүн баарын айтып, ошолорду кылдырып берип атат. Камчыбек Ташиевдин колдоосу менен Жалал Абад шаарынын Жеңиш кичи шаарчасындагы Кыдырша Ташиев аттындагы көчө дагы асфальтталды. Анын узундугу 600 метрди түзүп, 50дөн ашык кожолук пайдаланат. Калаанын аймагына киргенине карабастан бул жол негизделгенден бери асфальттала элек болчу. Жасаган жумуштарыбыздын бардыгы бул ушул мамлекеттик кызматы, Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн эң негизи. Элдерибизге пайдасы тийсе болду. Тынч болуңуздар, ден соолук болуңуздар. Камчыбек Ташиевдин жардамы менен мына көчөнү бүгүнкү күндө асфальттап, мына элдиге пайдаланууга бердик. Бул көчөдө эң жакшы көчөлөрдүн бири болуп калды десем болот. Себеби освещениялары, көчөсү асфальт, суу канализациясы баардыгы тартылып бүттү да. Эми терең ыраазычылык билдиребиз Камчыбек Ташиевичке. Эл тараптан дагы аябай кубаныч, сүйүнүч чоң десем болот. УКМКнын Ташкөмүр шаардык бөлүмчөсүнүн жаңы имараты пайдаланууга берилди. Ачылуу аземине УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, президенттин Жалал Абаддагы ыйгарым укуктуу өкүлү, атайын кызматтын кызматкерлери жана ардагерлери катышты. Имаратта кызматкерлер үчүн эс алуу бөлмөсү, унаа коюучу жайы каралып, заманбап техникалар менен жабдылган. Силерге көрүлгөн камкордук кызматкерлерге. Себеби кызматкерлерибиз таза, акыйкаттуулук менен, берилгендик менен, мыйзамдын чегинде кызмат кылсын деп талапты коюп атабыз. Эгерде ушундай шарттар түзүлгөндөн кийин дагы сиздер жакшы иштебестен, же болбосо кайсыл бир мыйзамсыздыкка барып, же мыйзамсыздыкты көрүп туруп, көзүңөрдү жумуп, өзүңөр мындай кайдыгер карай турган болсоңор, анда ар бир кызматкер боюнча биз чечимди кабыл алабыз. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев мындан ары дагы атайын кызматтын имараттары жаңыланып, материалдык техникалык базасы чыңдаларын белгиледи. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Тажик аскерлердин куралдуу кол салуусуна тонолуп талкаланган үйлөрдүн курулушу кечигип жатат. 184 үйдүн курулушу жүрүп жаткан Аксай айылынын тургундары курулуш компанияларга наразычылыктарын билдирип чыгышты. Алына карабай акчасына кызыгып, көп сандагы үйлөрдүн курулушун алып алган фирмалар убакытты создуктуруп жатышканын айтышууда. Жогорку кеңештин төрагасы Нурлан Шакиев чек ара окуясына жапа тарткан тургундар менен жолугушуп, турак жайлардын кечигип жатканы боюнча маселе жогорку кеңеште талкууланарын билдирди. Тиешелүү тараптар үйлөрдүн курулушун мөөнөтүндө бүткөрүү боюнча бардык аракеттер көрүлүп жатканын айтып, ишти артка тарткан фирмалар алмаштырылууда дешет.
Курулуш иштери үчүн 423 үйгө 1 миллиард 400 миллион сом каралган. Каражаттар өз убагында бөлүнүп берилүүдө. 14-17 сентябрь күндөрдөгү каргашалуу окуяда Аксай айылындагы 184 үйдү тажик тарап жашоого жараксыз кылган. Мамлекет тарабынан ордуна 100 чарчы метр аянттагы жаңы үйлөрдү кыска мөөнөттө куруу демилгеси колго алынып, октябрь айынын башында курулуш компанияларына каражат бөлүнүп берилген. Тезирээк болгондо дан жакшыраак болот эле, бирок бир аз кечирээк башталды үйлөрчү. Азыр мындан айтканда азыр бетте меники, анан соседимдики, наркы сосед, 3 соседтики уже бүтүп атат да, акырындапчы. Ушу мезгилге чейин даже фундаменти куюла элек үйлөр турат да. Билбейм, алар азыр 2 ай срок берген, бирок ошол срокко жетишпейт дейм да, мен өзүм оюмчу. Курулуш иштеринин башталганына 1 ай болсо да, айрым жерлерде жумуш али баштала элек. Кээ бир үйлөрдүн дубалы бүтүп, курулуш ыргагы тез жүрүүдө. Жергиликтүүлөр айрым курулуш компаниялары алына карабай, акчасына кызыгып, көп сандагы үйлөрдү алып алышкан дешет. Ой, бригада аз болуп атат. Азыр мисалы ар бир үйдө, ар бир керек, азыр моментте ар бир үйдө жок дегенде 5-6 жумуш иштеш керек. Азыр мисалы айтып атпаймынбы, бир подрядчик 10 үй албаган, 10 үйдө болгону бир 5 бригада иштеп атат. 5 турат запаста. Алар бүтүп, анан кийин ага үйгө өтөт. Антип иштеген менен жумуш алдыга жылбайт. Ушул темпте кетип болсо толук бүтпөйт. Себеби бүткөн чурда баягы дубалы туруп, баягы ички жасалгалар бүтпөй калат. Бир какой-то бир 20-30% толук бүтөт да. Фирмалар алып, мисалы кээ бири 5, кээ бири 10, 20га чейин үйдү алып алган, ошолордун иши артка кетип атат. Айтып атпайм, азыр бул шеттел азыр мен көрүп келдим эмедечи, 2 үйдүн уже эмеси фундаментал даже куюла элек да. Турат мына жолдун гансин бойдачы. Кээ бирлер фундаментин эми куюп атат. Кээ бирлер апаловканын эми куюп атат. Кээ бири ошо бойдон турат. Эми каталаганды казып койгон турат да. Билбейм, алар 2 айда бүтө албайт да бирок. Кирпичтен салып атат. Бирок өзүбүздө мындай үйлөр салынган эмес эле. Азыр эми бирдей үйлөр түшүп атканга биз ыраазыбыз. 6 баланын энеси Айгүл Исаева үй жайы өрттөлүп, учурда убактылуу контейнерде күн өткөрүп жатат. Үйүнүн курулушун көзөмөлдөгөнчө куруучуларга ашпозчу кызматында аркалап жатыптыр. Айылдаштары ар кайсы жерде жаш балдары менен жүргөнүн ойлоп, суук түшкөнчө турак жайлары бүтүп, жылуу үйлөрүнө кирсе дейт. Мен үйүмө дагы мына кече 2 күн болду, фундамент бүттү. Ушул кышка чейин бүтсө жакшы болот эле, себеби ар кимде жаш балдары бар экен. Мындай контейнерлерди берген, жашап атабыз, бирок кышка ыңгайлуубу, кандай экенин биз азырынча билбейбиз. Аны суук түшкөндө көрөбүз. Биз ушул суранат элек, ушул үйдү эртерээк бүтүрүп, эртерээк элди киргизсе. Курулуш иштерин создуктуруп жаткан ишканалар боюнча министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго да айтылган. Айрымдары андан соң аракет көрүшкөнү менен айтаарлык натыйжа болгон жок. Мындай болсо жаңы жылга чейин да көпчүлүк үй бүлөлөр үй жайына кире албай калышат дейт айыл өкмөт башчысы. Бул боюнча Акылбек Жапаровго айтылды. Акылбек Жапаров ошо күнү кеч жыйын өткөзүп, атайшы курулуучуларды бардыгы тапшырма берилген. Бирок тапшырма берген чурда кээ бирлери ошол кыймыл жасады. Кээ бирлери мурдагы эле айтып чыгып кетип, ошол бойдон турат да жумуштары. 9 ноябрда Жогорку кеңештин төрагасы Нурлан Шакиев чек арадагы каргашалуу окуяда жапа тарткан шайлоочулар менен жолугушуп, турак жайы өрттөлгөн тургундардын үнүн укту. Чек ара жаңжалында жабыркаган айылдардын абалы, курулуштардын жүрүшү менен таанышууга келген төрага маселе Жогорку кеңеш жыйынында каралаарын айтат. Чынында биз ойлогондой жакшы темп жок экен. Бир топ себептери бар экен. Анын биринчиден баягы жумушчу күчтөрү жетишсиз. Эми мына суук болсо түштү. Мындан ары дагы кеч боло берет. Себеби дегенде бул курулушта кургаш керек, өзүнүн курулуштун нормалары, ченемдери бар. Ошого байланыштуу бул маселе абдандай көйгөйлүү экен да. Муну барып сөзсүз кантип тездетебиз, кантип ушул кырдаалды жеңилдетебиз, ошонун үстүндө биз да сунуштарыбызды беребиз. Капчыгай айылынын тургуну Жыргалбек Тойчуев али күнгө чейин өрттөлүп кеткен үйүнүн пайдубалы да түптөлө элекtigин айтат. Куруучулар цементтин жоктугунан 1 жумадан бери жумушсуз отурушат. Өзү болсо 3 баласы менен Баткен шаарында убактылуу күн кечирип келүүдө. Уже 1 апта болуп атат да. Уже бүтпөй атат. Апаловканы тургузуп койгон, миксер келет. Бетон завод менен сүйлөшүп атабыз. Андай деп, мындай деп. Же калп айтып атабы, же чын айтып атабы, түшүнбөйм да. Уже балдарым уже 1 аптадан бери жататчы. Бир немеси. Буларам биз билбейбиз, шу немелер билет, старшилар.
Ушу старшылар жети старшыга чалсак эртең алабыз уже бир жума өттү да. Курулуш иштерин көзөмөлдөгөн тийиштүү тараптар өлкө башчысы койгон мөөнөттө турак жайы өрттөлгөн тургундарды өз үйлөрүнө киргизебиз деп ишендиришүүдө. Бул үчүн курулушту кечиктирген фирмаларды четтетип, жаңы курулуш компанияларына беришерин билдирди. Азыр 31 үйдө фундаментini даярдалган куюла элек, 31 үйдө куюла элек, аны дагы бүгүндөн баштап тездетип атат. Азыр биз ушу генеральный подрядчиктер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, азыр ошолорду эртеңге дагы чыгабыз. Ошо артта калган фирмаларды дагы жаңы подрядчиктерге берип атабыз. 3-төн 4төн алып берип атабыз. Кудай буйрса графиги менен ошо үйлөрдү куруп бүтүрөбүз деп аракеттенип атабыз. Бүгүнкү жанагы визиттен ошо сапардын ишинде дагы учурунда белгиленди. Кээ бир жерлерден ушунун жумуш күчүнүн жетишпей атканын, биз бул маселени тендерди утуп алган жана генеральдык подрядтик организациянын алдында ушул маселени коюп, ошолоки жумуштун ылдамдыгын, жумушту үзгүлтүккө учуратпай, баардык жерде бирдей алып баруусун алардан талап кылып атабыз. 423 үйдүн курулушу үчүн 1 миллиард 400 миллион сомго жакын акча каржыланат. Буга чейин 500 миллион сом бөлүнүп берилген. Калыбына келтирүү иштери боюнча президенттин өкүлү каражат жагынан тартыштык жогун айтып, зарыл болгон акча өз убагында бөлүнүп жатканын билдирди. Акча каражаты убагында түшүп атат. Азыр өзү бардык үйлөрдүн курулушу 1 миллиард 400 миллиондой болуп атат. Азыр 1 миллиард акчасы мына Баткен курулуш башкармалыгына келип түшкөн, 500 миллионну которуп берген. Эртеңдерден уже да 500 миллионну которуп берсе, ошо баары мамлекет тарабынан эч тоскоолдук мындай узартылган жок, убагында акчалар түшүрүп берип атат. Турак жайларды калыбына келтирүү иши жаңы жылга чейин толугу менен аткарылышы керек. Президент Садыр Жапаров курулуш иштерин 2 айлык мөөнөттө бүткөрүү тапшырмасын берген. Учурда турак жайлары өрттөлгөн 3000дей тургун ар кайсы жерде убактылуу жашоо кечиришүүдө. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Узап бара жаткан жумада аба ырайы кескин өзгөрүүгө душар болуп, аймактарда кар жаады. Ашууларда жолдор тайгак болуп, айдоочуларды бир топ убайымга салганы маалым. Бул көрүнүш өз учурунда кышка камылганы тездетүү керектигине коңгуроо кылгандай. Учурда жылуулук берүү иштери жанданса, калкты көмүр менен камсыз кылуу иштери да жүргүзүлүп жаткан чагы. Ноокат районунун Көкжар айыл аймагынын калкы арзан көмүр менен камсыз болду. Аймактын өзүндө чыгарылган кара алтын элге 3 сомдон, ал эми социалдык объектилерге 1 сом 80 тыйынга берилди. Элеттин кышка даярдыгы тууралуу кийинки материалда сөз болот. Тайпанын ичиндеги жылуулук талапка жооп берет, 22 градусту көрсөтүп жатат. Тайпанын ичи жылуу. Айылда жылуулук эң алгачкылардан болуп бала бакчаларга берилди. Алардын бири 120 орунду Көкжар таңы мектепке чейинки билим берүү мекемеси. Учурда бала бакча жазга чейин жете турган көмүр менен толук камсыз болду. Ушул жергиликтүү айылдык өкмөтүнөн 21 тонна 800 килограмм БСШ үлгүсүндөгү көмүр төгүлгөн, ал эми БК үлгүсүндөгү көмүр 1 тонна азыркы күндө келип түштү. Жетет, эми жазга чейин ашыгы менен жетип барат. Отопление баштайбыз, азыр суу толтуруп атабыз бул жака. Растительный бакка айдаганда. Анан мына от даярдап койдук. Бул жакта баардык отундарды салып койдук. Азыр көмүрдү жагабыз. Кудай калса, кышка даярдык иштер башталды. Мектептерде от казандарга от жагууну башташкан. Ал эми бул 1500 окуучу окуган мектепке күнүнө 1 тоннадан ашык көмүр керектелет. Социалдык мекемелерге мындан 1 ай мурда эле көмүр түшүрүлүп, суук мезгилге даяр турушкан. Июль айында эле 45 жылдан бери алмашпаган растительный бак бар. Аны алмаштырдык. Андан кийин мына кече сентябрь айында айыл өкмөтүнүн жардамы менен мына көмүрлөр түштү. Азыр күндө 130 тонна көмүр бар түшкөн. Бул толук ушул жылытууга жетет ашыгы менен. Котельниктерибиз бардыгы даяр. Кошумча насосторду алып койдук. Кудай калса, мен ойлоймун, быйылгы жылы кыштан жакшы чыгабыз деген ниеттебиз.
Аймактагы социалдык объектилерге көмүр 1 сом 80 тыйындан берилди. Анткени Көкжарда былтыртан бери жаңы көмүр карьерден иштеп баштаганы жеңилдик жаратты. Мурда алайдан башаяктан тендерин сатып алат дек. Мана быйылкы жылы бизге 1 сом 80 тыйындан ар бир мектеп, детсадка 480 тонна чүрү берди. Анан тышкарыдагы 40 тонна БК көмүр чүрү берди. Ошондуктан бизге быйыл эң жеңил болуп атат. Себеби бизге жеңил болгону 1 сом 80 тыйындан берди. Ошондой эле калкты да арзан баада көмүр менен камсыз кылуу максатында аймакта көмүр базасы ачылган. Ушул эле айыл өкмөт, Көкжар айыл өкмөтү, 12 бел айыл өкмөт, Нокат районуна караштуу айыл өкмөттөргө арзан баада 3 сом баасы. Көмүр элге аз камсыз болгон биринчи очуртта элдин ушу катмарыга көмүр берип атабыз. Эми мындан аракет кылабыз Нокат районуну 3 сомдон көмүр менен камсыз кылууга. Көмүрдүн калориясы 5,5. Айыл жеринде аба ырайы суук боло баштагандан бери мешке от жагыла баштады. Мурда 7-8 сомдон кара отун алып жаткан электиктерге көмүрдүн баасы 3 сом болгону чөнтөгүнө кыйла жеңилдик болду. Өзүбүздөн ушу көмүр чыгып калган экен, бизге ушу совхоз неме айтты, 3 сомдон көмүр келди, алып алгыла деп. Мурун 850 алып жагат дек да. Рахмат. Элге кыйла жеңил, арзан көмүр жагып атабыз. Ал эми аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 300 килограммдан көмүр акысыз таратылат. Азыр бекер көмүр алууга 60тан ашык үй бүлө тизмеге жазылды. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош облусу. Түркиянын Бурса шаарында 5 күн бою Коркут Ата фильм фестивали өттү. Ага түрк тилдүү мамлекеттерден 24 фильм атсалышып, 28 тасма сынактан тышкары кино сүйүүчүлөргө көрсөтүлдү. Түрк дүйнөсүн бириктирген бул фестиваль Кыргыздын Курманжан Датка фильми менен ачылды. Ага Кыргызстандын белгилүү кинорежиссер, актерлору жана журналисттер катышты. Регион телеканалынын чыгармачыл тобуда аталган иш-чарага барган. Түрк тилдүү тектеш элдердин маданиятын, достугун бириктирүүнү максаттаган фестиваль тууралуу кабарчыбыз Нурзада Сыдыкова жеринен баяндайт. Түркия мамлекетинин Бурса шаарында Коркут Ата 2022 кино фестиваль өтүүдө. Ага түрк дүйнөсүнүн мамлекеттери тагыраагы Түркия, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Азербайжан мамлекеттеринин кино тармагынын өкүлдөрү катышып жатат. Аталган фестиваль Түркия мамлекетинде экинчи ирет өтүп жатат. Анын максаты түрк дүйнөсүнүн мамлекеттеринин кино индустриясын өнүктүрүүгө багытталган. Коркут Ата 2022 кино фестивалына Кыргызстандан белгилүү режиссерлор жана актерлор келген. Мында Кыргызстан кино тасмалары дагы тартууланат. Албетте бул фестивалга катышуу Кыргызстан үчүн чоң мааниге ээ жана ошондой эле кыргыз киносунун өнүгүүсүнө эң маанилүү деп эсептелет. Чоң бир салым кошо турган, байланыш кошо турган деңгээлде болуш керек да. Ошол эле учурда биздин мисалы үчүн Барсбек жөнүндө тарта турган болсок, Барсбек батыр го. Бул дагы биздин көөнө тарыхыбызга байланышкан, ошол эле байыркы көк түрктөрдүн тарыхына байланышкан. Ошол эле азыркы түрктөрдүн бир алгачкы тамыры, ата бабасы, биринчи тарыхы башталган ошол 6-7 кылымдагы биздин тарыхыбыз менен үндөшкөн нерсе да. Ошондо ушундай орток бир темаларыбыз көп. Ошол нерсени көтөрүп чыксак деген дагы ой бар. Түркиянын Бурса шаарында Коркут Ата кинофестивалынын алкагында түрк дүйнөсүнүн кино саммити өттү. Маданият жана туризм министрлиги тарабынан уюштурулган иш-чаранын негизги максаты түрк тилдүү мамлекеттердин тарыхый жана руханий байланыштарын чыңдоого, кино тармагындагы мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, орток долбоорлорду түзүү, кесиптик биримдикти арттыруу. Sinema festivalleri bizim için çok kıymetli. Бул фестивалдын максаты түрк дүйнөсүн бири-бири менен бириктирүү жана тааныштыруу болуп эсептелет. Ошондуктан бул фестивалда сыйлык берилбейт. Сыйлык бул аалардын аброю болуп эсептелинет. Аброй жогорулаган сайын дагы таанылат жана түрк дүйнөсү бири-бири менен таанып кызматташуу көбөйөт. Ön plana çıkartmak ve aramızdaki
Сынакка кыргызстандык режиссерлордун төмөнкү фильмдери катышты. Талайбек Кулмендиев, Үй сатылат, Асель Жураеванын Кыргыздын кыраан кыздары. Мындан сырткары фестивалда Айбек Дайырбековдун Даракыры мюзиклы жана Бакыт Мукул менен Дастан Жапар уулунун Эдемге карай жол фильми тартууланды. Айсул Тынбекова, Мерим Жуманазарова, Айпери Медет кызы ошолор жөнүндө биринчи бөлүмүн тарткам. Ошол Кыргыз фильм киностудиясынын алдында тартылган тасма болгондуктан ошол быйыл бул фестивалга көрсөтүлдү, анан тандалып алынды. Кыргызстанда кинокомедия тармагындагы өнүгүү жолунда өлкөдө бул тармакты өнүктүрүүнү көздөп жаткан жаш режиссерлор да долбоорлорун сунуштап келишкен. Көп өлкөлөрдүн арасында бир чоң проект болот да. Биз өзүбүздүн проектибиз дагы бул түрк элдерди бириктирүү максатында жазылган. Кудай буюрса, азыр чыгып защита кылып көрөбүз, эгерде болуп калса жакшы. Түрксой уюму тарабынан уюштурулуп жаткан Коркут Ата фильм фестивалынын соңку күнүн утурлай Түрксой уюмунун 39-чу отуруму өтүп жатат. Ага бардык түрк тилдүү мамлекеттеринин маданият жана туризм министрлери катышууда. Ошондой эле Түрксой уюмунун төрагасы Султан Раев дагы катышты. Ал жогоруда аталган түрк тилдүү мамлекеттеринин министрлерине отурумга катышып жатканына ыраазычылыгын билдирип, Түрксойдун маанилүүлүгүнө токтолду. Урматтуу туугандарым, Түрксойдун туруктуу кеңеши биздин эң жогорку деңгээлдеги жыйналышы. Ошол убакта бул жыйналыш биздин түптүү салтыбыз болуп эсептелет. Бул жерде иштерибизди сүйлөшүп жана алдыбыздагы мезгилдеги иш-чара программаларыбызды түзөбүз. Ошондой эле аталган фестивалда Кыргызстандын маданият, маалымат, спорт жана туризм министри Алтынбек Максутов катышты. Ал Түрксойдун 39-чу отурумунун жана түрк дүйнөсүнүн өкүлдөрүнө иш-чаранын жогорку деңгээлде өткөргөнү үчүн ыраазычылык билдирди. Фестиваль тектеш элдеринин окшоштугун жана боордош эл экендигибизди тарыхый изилдөөлөр менен далилдөө зарыл экенин белгиледи. Өтө маанилүү иш-чаралардын бири болуп жаткан түрк дүйнөсүнүн маданий борборун белгилөө өнүгүүгө зор өбөлгө болоорун жана маанилүү деп эсептеди. Башатыбыз бир боордош элдер экенибизди курулай чакырык менен эмес, тарыхый, илимий далилдер менен белгилешибиз зарыл. Ушундан улам биргелешкен илимий экспедициялар, изилдөөлөр маанилүү деп эсептейм. Түркия мамлекетинин Бурса шаарында Коркут Ата фильм фестивалынын акыркы бөлүмү, башкача айтканда жеңүүчүлөрдү аныктоо аземи күтүп турат. Кыргызстандан белгилей кетсек, 2 фильм сынакка катышкан. Алдыда жеңүүчүлөр ким болот? Баарыбыз кызыгып турган чагыбыз. Анын баарын сиздерге чагылдырып берүүгө аракет жасайбыз. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Biz ишенебиз, себеби дегенде баягы фильмдерди көрүп, өзүнчө анализ кылганда деле кайсы фильмдер күчтүү экени билинип калат. Буюрса татыктуу эле баа берилет деп ойлойм. Фестивалдын алкагында Кыргыздын белгилүү коомдук ишмери Курманжан Датка фильминин режиссеру Садык Шернияз түрк маданиятына кошкон салымы үчүн сыйланды. Ошондой эле режиссер Талайбек Кулмендиевдин Үй сатылат тасмасындагы ролу үчүн эң мыкты аялдын ролу сыйлыгына актриса Калипа Таштанова ээ болду. Түркия мамлекетинин Бурса шаарында өтүп жаткан Коркут Ата фильм фестивалы соңуна келип жетти. Аталган фестивалда башкы байгени Өзбекстан Республикасы жеңип алды. Жалпы жонунан фестивалга 24 фильм атсалышкан. Ал эми кино сүйүүчүлөр үчүн жалпысынан 28 фильм коюлду. Мына ушуну менен жеңүүчүлөр аныкталып, акырында көрүүчүлөргө концерттик программа тартууланууда. Эскертсек, Түркиянын Бурса шаарында Коркут Ата эл аралык фестивалы өттү. Түрк дүйнөсүн бириктирген бул фестиваль Кыргыздын Курманжан Датка фильми менен ачылды. Белгилей кетсек, быйыл кинофестивалда түрк тилдүү 17 өлкөдөн 52 тасма көрсөтүлүп, башкы тема табиат болду. Түркиянын маданият жана туризм министрлиги тарабынан уюштурулган Коркут Ата фестивалы быйыл 2-чи ирет өткөрүлүп, түрк тилдүү мамлекеттердин ынтымагын бекемдеди. Кийинки жылы кинофестиваль Азербайжандын Шуша шаарында өткөрүлмөкчү. Нурзада Сыдыкова, Алымбек Бектурганов, регион, Бурса шаары.
Мына ушундай маалыматтар менен күндөмү жыйынтык аналитикалык программабызды жыйынтыктайбыз. Студияда мен Гүлзада Төрөбекова болдум. Кайрадан бир аптадан соң көрүшкөнчө аман туруңуздар.